Урматтуу участоктук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, байкоочулар, мен Абдрахматова Атыр, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басарымын. Баарыңарга эске салып кетким келип атат. Азыр ар кандай сөздөр чыгып атат, ар кандай мыйзам бузуулар дайралып атат деп ушактар чыгып аткан себептен силерге кайрылайын деп чечтим. Эң башкысы 31 биздин президенттик шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын 35-беренесинде так дана жазылган. Шайлоочу биз бекиткен бюллетенге өзүнүн каалаган белгисин койгонго укуктуу. Кандай белги болот? Галочка болобу, же жүрөкчө тартабы, же чекит коебу, же астын сызып коебу, бул шайлоочунун укугу. Бул шайлоочунун укугун чектеп добуштарды, бюллетендерди санаганда жок койгон белгиси биз ушул квадраттан чыгып кетти, бул жараксыз деген мыйзамсыз. Галочканын ордуна чекит коюп койду, же жүрөк, же гүл тартып койду, анда эсептебейбиз, бул бюллетен жараксыз деген болбойт. Сөзсүз түрдө жараксыз болгон бюллетендер, бул бир бюллетенде эки белги коюлса, анда бул бюллетен жараксыз болот. Эгерде бюллетенге эч кандай белги ушул бюллетенде эч кандай белги коюлбаса, бул да жараксыз деп эсептелет. Калган учурларда эгерде бюллетенде бир гана белги болсо, кайсы белги болбосун, ал бюллетен жарактуу сөзсүз түрдө эсепке алыныш керек.